Саламатсыңарбы? Бүгүн 6 класстар үчүн Кыргызстандын тарыхы жана дүйнөлүк тарых сабагы. Силерге сабакты мен тарых мугалими Казакова Нургул Өмүрбековна өтмөкчүмүн. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кушан империясы, Кушан империясынын маданияты жана диний ишенимдери. Сабагыбыздын планы менен таанышып кетсек, Кушан падышалыгы, Кушан империясынын чарбасы, Кушан империясынын маданияты жана диний ишенимдери тууралуу бөлүмдөргө токтолобуз. Анда сабагыбыздын негизги бөлүгүнө өтөлү. Кушан мамлекетинин негизделиши. Биздин заманга чейинки 140-130 жылдары Грек Бактрия падышалыгынын аймагын көчмөн Уечи уруулары басып алган. Уруулардын башчысы Гуйшандын Кушан атынан Кушан мамлекети деп аталган. Айрым маалыматтар боюнча көчмөн уруулар Кытайдын Шинжан аймагынан жер которуп келип, түндүк Бактрия, Афганистандын түндүгү, Өзбекстандын түштүгү аймагына жайгашкан. Падышалар Кудзула Кадвиздин, Вима Кадвиздин жана падыша Канишканын тушунда кушандар зор аймакты багындырышкан. Кушан мамлекети биздин замандын 1-3 кылымдарында гүлдөп, өнүгүп, аймагы да кеңейген. Падышалыктын гүлдөп өнүккөн доору Канишка менен анын уулу Хувишканын падышалык кылган мезгилине да туура келет. Бул мезгилде Кушандын бийлиги Түндүк Индияда бекемделген. Парфиялыктар жана сактар менен жеңиштүү согуш жүргүзгөн. Кушан империясынын падышасы Канишканын тушунда мамлекет гүлдөп, маданияты өнүккөн. Канишканын өз аты хан эрке болгон. Ал өз доорунун эң акылдуу адамдарынан эле. Эл аны философ, акын, акылман башкаруучу жана аскер башчы катары жогору баалап урматташкан. Анын үнү уккулуктуу, сөздөрү өтө маанилүү болгондуктан хан эркенин айткандарын эл бир нече саат тажабай кунт коюп угушкан. Хан эрке ар бир адам өзүнүн жүрүм туруму менен өзү жана жакындары үчүн бул жашоодо бейишти жана тозоктуу жаратат. Өзүңдүн бактысыздыгың, тарткан азабың үчүн эч кимди күнөөлөбө. Анткени Кудай сага сенин аракетиңе жараша гана берет деген. Хан эркенин канчалык көп жакшылык кылсаң, тагдыр сага жылмаят, бардыгы өз колуңда деген акылын туу туткан. Кушан империясынын борбору Кушан шаарынан Индиянын түндүк батышындагы Пешевар шаарына көчүрүлгөн. Ошентип Кушан Рим, Хан империялары сыяктуу улуу империялардын бирине айланган. Кушан империясынын күчүн жоготушу. 3-кылымдын башында Иранда пайда болгон сасаниттер державасы жана көчмөн уруулар Кушан империясына бир нече жолу сокку урган. Натыйжада Кушан империясы көптөгөн ээликтеринен ажырап, күчүн жоготкон. Кушан империясынын чарбасы. Империянын чарбачылыгын төмөнкү таблица аркылуу карайбыз. Таблицадан көрүп тургандай, Кушан падышалыгында ар кыл тармактагы чарбачылык өнүккөн. Мисалы, кол өнөрчүлүк, кыштактар менен шаарлардын курулушу,
ири кооз курулуштар, дыйканчылык, мал чарбачылык, соодагерчилик жана сүрөт өнөрү. Бирок падышалыкта эң негизгиси дыйканчылыкка басым жасалган. Отурукташкан элдин саны өскөн. Какыраган чөлдөргө канал казуу аркылуу суу жеткирилип, гүлдөгөн оазистерге айландырылган. Жерди темир тиштүү буурусун менен айдашкан. Пахта, күрүч, буудай өстүрүлгөн. Кушан империясындагы шаар маданият. Шаарлар жана шаар тибиндеги кыштактар өтө тездик менен көбөйгөн. Натыйжада өлкөдө шаар маданияты калыптанып, өнүгө баштаган. Шаарларга Будда храмдары, комплекстери өзгөчө көрк берген. Шаарлар кол өнөрчүлүк жана соода борборуна айланган. Соодагерчилик. Кушандыктар Улуу Жибек жолу аркылуу Египет, Рим, Индия, Кытай империялары менен соода жүргүзгөн. Кушандыктар товар катары темир, түстүү металл, аң терилерди жана башка буюмдарды сатышкан. Кушанга Кытайдан жибек кездемелери, лак, күзгү, батыштан чарба куралдары келип турган. Кушанда кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү. Кушан шаарларынан табылган металл иштетүүчү ишкананын жана темир эритүүчү керамика мештеринин калдыктары Кушанда кол өнөрчүлүктүн жакшы өнүккөндүгүн далилдейт. Кушан доорунда чоподон карапа идиштер жасалган. Жакшы бышырылып, сырты кызыл боек менен боелуп, жалтыратылган. Бул идиштер айлампа станогунда чеберчилик менен даярдалып, аларга 1 же 2 кулак тагылган. Боору өсүмдүктөрдүн сүрөтү же оймо чиймелер менен кооздолгон. Кушанда кол өнөрчүлүк үй чарбачылыгынан бөлүнүп чыккан. Өндүрүштүн өз алдынча тармагына айланган. Темирге, сөөккө сүрөт тартуу өнөрү да жогорку деңгээлде өнүккөн. Кушанда металл тыйындары чегилген. Кушан маданияты. Кушан империясында Бактрия тили мамлекеттик тилге айланган. Байыркы арамей жазуусу кеңири тараган. Байыркы термес эстеликтеринен арамей жазуусунун негизинде түзүлгөн Кушан Бактрия алифбесиндеги жазуунун үлгүлөрү табылган. Мындан сырткары чарчы жана айлана формасындагы Кушандын фигуралуу жазуусу да болгон. Бул жазуу табылгалары Кушан империясынын дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери менен карым-катнашта болгондугун далилдейт. Кушан доорундагы Будда ибадатканалары. Кушан доорунда Будда дининин ибадатканаларынын курулушуна өзгөчө көңүл бурулган. Кушан падышасынын сарайы эски термес, айры там, Дальвазин дөбө, өңдүү Будда ибадатканалардын калдыктары табылган. Алардын дубалдарынын бетине кудайлардын жана Будданын сүрөттөрү тартылган.
музыкалык аспаптарда ойногон, адамдардын элестери түшүрүлгөн. Сүрөттөр, Будданын айкели жана скульптуранын көркөм үлгүлөрү сакталган. Диний ишенимдери. Буддизм. Бул империяга караган элдер түрдүү тилдерде сүйлөгөн. Алардын диний ишенимдери да ар кандай болгон. Кушан доорунда Индиядан Орто Азияга, Ыракы чыгышка жана Бактрияга буддизм дини кеңири жайылган. Бул дин бактриялыктардын маданиятына чоң таасир тийгизген. Жергиликтүү ишенимдер. Буддизм менен катар Бактрияда айрым жамааттар жергиликтүү кудайларга сыйынышкан. Аларга мисал келтирсек, Аму дарыянын кудайы Окшо болгон. Бул тыйындардын бетиндеги колдоруна идиш, барабан же эчкинин башын кармап турган 2-4 колдуу жаныбарлардын элесинен байкалган. Маркумду чоподон жасалган табыттарга же хум деп аталган чоң карапаларга салып көмүү салты да болгон. Зороастризм. Кушан доорунда Согд жана Бактриянын негизги калкы зороастризм динин тутушкан. Эл отко сыйынып, өлгөндөрдүн сөөгүн ассуарийлерге сактаган. Ошол доорго тиешелүү храмдардын, ибадатканалардын дубалдарына кудайлардын сүрөттөрү тартылып, алардын алдына өчпөс от күйүп турган. Манихейчилик дининин таралышы. Биздин замандын 3-чү кылымынын 2-чи жарымынан баштап Борбордук Азияда, анын ичинен Согдуда да манихей дини тарайт. Бул дин буддизмден көп нерселерди өзүнө сиңирген. Мани дининин өзөгүн жамандык менен жакшылык түзөт. Экөө тең жаратман күчкө ээ болот деген окуу болгон. Манихейчилик элди бул жашоодо жыргалчылыктан баш тартып, мусапырлык менен күн өткөрүүгө чакырган. Эми балдар, кезекти бүгүнкү өтүлгөн темаларды кайталоого берсек. Ал үчүн берилген тесттик суроолорго жооп берүүгө аракет кылгыла. Биринчи суроо. Империянын аты кимдин же эмненин атынан Кушан деп аталып калган? А. Жердин атынан. Б. Уруунун атынан. В. Уруу башчынын атынан. Г. Уламыш боюнча. Суроону дагы бир жолу кайталайын. Империянын аты эмненин же кимдин атынан Кушан деп аталып калган? Эгер өзүңөр үчүн жооп берген болсоңор, туура жообун тактап алалы. Бул суроонун туура жообу В варианты. Уруу башчынын атынан Кушан деп аталган. Анда кезекти кийинки суроого берсек. Кушан империясынын чарбачылыгына эмнелер мүнөздүү? А. Дыйканчылык. Б. Кол өнөрчүлүк. В. Аңчылык. Г. Мал чарбачылык. Кушан империясынын чарбачылыгына эмнелер мүнөздүү десек, анда кайсы варианттары туура? Биринчиси А, В, Гсы, экинчи Б, В, Гсы, үчүнчү А, Б, Гсы, төртүнчүсү бардыгы туура. Жакшылап ойлонуп, кайсы варианты туура экендигин табууга аракет кылгыла.
Эгер өзүңөргө жооп берген болсоңор, анда туура жообун текшерели. Кушан империясынын чарбачылыгына эмнелер мүнөздүү десек, бул А, Б жана Г варианттар экен. Дыйканчылык, кол өнөрчүлүк жана мал чарбачылык. Эгер туура жооп берген болсоңор, азаматсыңар. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктап жатып, Кушан империясы өз доорунун гүлдөгөн, өнүккөн, ар тармактуу чарбачылык менен кесип кылган мамлекет экендигин биле алдык. Эми өтүлгөн тема боюнча дептерлериңерге негизги түшүнүктөрдү жазып алгыла. Кушан мамлекети Орто Азиядагы ири мамлекет. Биздин заманга чейинки 140-жылы юэджилер жана биздин заманга чейинки 2-кылымдын башында Борбордук Азиянын түпкүрүнөн келген уруулар тарабынан Грек-Бактria мамлекети талкалагандан кийин пайда болгон мамлекет. Юэджилер Кытайдын аймагында жашаган көчмөн уруулардын бири. Биздин заманга чейинки 2-кылымда хундардан жеңилип, Жети сууга, кийин Орто Азиянын батышына журт которуп, бул жерден Грек-Бактria падышалыгын талкалап, Кушан империясын негиздешкен. Кийинкиси буддизм. Дүйнөлүк 3 диндин бири. Биздин заманга чейинки 6-кылымда Сиддхартха Гаутама тарабынан негизделген. Зороастризм. Байыркы доордо жана орто кылымдарда Иран, Орто Азия, Азербайжанда тараган отко табынуу дини. Диндин негиздөөчүсү Заратустра. Манихейчилик. Биздин замандын 3-кылымында Мани тарабынан негизделген диний окуу. Манихейчиликтин негизин жакшылык менен жамандык, жарыкчылык менен караңгылыктын күрөшү түзөт. Ассуарилер. Өлгөн адамдардын сөөктөрүн сактоо үчүн жасалган карапа сандыкча. Дептериңерге жазып алдыңар деп ойлойм. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.